Иш чаранын жүрүшүндө мамлекет башчы балдар ооруканасына 2 тез жардам унаасынын ачкычын тапшырды. Унаанын ичи жандандыруу бөлүмүнө ылайыкташып, тез медициналык кызмат көрсөтүүгө керек учурда операция жасаганга да шарты бар. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтан ушул мамлекетке берилген оорукананын ачылышы менен куттуктоо сөзү менен кошо өзүнүн белегин ала келген экен. Бул реамобиль деп коет. Ушул машинаны 2 машинаны ушул ооруканага белек кылды. Мен өзүм ушул депутаттык ишмердүүмө чейин ушул медицина кызматкери, анын ичинде ушул төрөт бөлүмүндө акушер-гинеколог болуп иштеген үчүн мындай заманбап оорукананын ичиндеги заманбап медициналык жабдыктарга жана ушундай реамобилдерге муктаж экенин мен өзүм көрүп ушул ишти аркалап келгем. Бүгүнкү күндө ошонун баары чечилип отурат. Бул машина жөнүндө айтып кете турган болсок, президентибиздин белегинде бул реамобиль ичи мындайча айтканда реанимациялык бөлүм. Бунун ичинде мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүт бар жок кислороддор менен дефибрилляторлор, мониторлор, кислороддун подачалар, бул стол көтөрүлөт. Эгер керек боло турган болсо, оор учурларда биринчи медициналык, биринчи хирургиялык жардамдар көрсөтүлө турган болсо, ошонун баарын ушул жерде машина жүрүп кетип атканда жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн бул реанимациялык машина. Керектүү мезгилдерде жанагы иш операциялардан жасаган оңайлаштырылган. Бул жерде мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көпчүлүк учурда биздин калкыбыздагы жана ооруларны оорулоштуруп алганда, ошол эле кош бойлуу биздин аялдарыбыздагы кээде баягы оорууну өткөрүп берип, кээде эс-түшүн жоготкон мезгилдерде ушул тез жардам машинасын чакырган убактар болот да. Бул ошол жерде аялдын чакырылган жерге жеткен убакыттан баштап оорукананын ичинде кандай жардам көрсөтүлсө, ошол жардам жеринен көрсөтүлүп, больницага келгичекти бар жок жанагы кечиктелис медициналык жардамдар көрсөткөнгө шарт түзүлгөн машина.